Ahiret bul dünyanın egin zары. Emнен eksеңіз bu dünyada tiyakta oşonu oru olasız. Arpa eksеңіз, arpa oru olasız. Tiken eksеңіз, tiken oru olasız. Buğday eksеңіз, buğday oru olasız. Bu dünyada emнен eksеңіз, emнени tiksеңіз, tiyakta oşonu alasız, başkası yok. Allah Teala elhamdülillah өзүнүн райымы менен мынакей пайгамбарыбызды райымдуу кылып, бүткүл ааламга райымдуу кылып жиберди. Адамзатка райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн жиберди. Бүгүнкү күндө көзүбүзгө көрүп аткан райымсыздык, ташбоордук, жырткычтык, айванчылык, шайтандык, бунун баары шайтандын азгыруусунан, шайтандын максаты адам баласын азгырып, арам иштерди кылдырып, өзү менен чогуу дозокко алып кетүү. Анын максаты ушул. Ант ичкен. Мен азгырам, Алладан мөөнөт сураган. Алла Таала кыямат күнгө чейин мөөнөт берген. Сыноо дүйнө экен. Жакшы жаман эки тең бар экен. Allah Teala akıl verdi. Akıl vermegендерге сыноо жок. Кимде акыл жок, анда сыноо жок. Адам баласынын арасында акылы жоктор бар. Аларга шарият өкүмү милдеттендирилбейт. Себептен акыл берилген жок. Кимге акыл берилсе, ал сөзсүз сыналат. Ага сөз Алла Тааланын өкүмдөрү милдеттендирилет, мойнуна жүктөлөт. Аткарса ийгилик табат. Бакыт табат. Жүрөгүнөн бейпилдик. Алла Субханаху ва Таала таза жашоо берет ага. Жакшы өлүм берет. Кабырдын жашоосу дагы кабырдан тирилгенден кийин бардык баскычтар, бардык абалдар аныкы оңунан чыгат, жакшысы менен бүтөт. Кудай сактасын, Алланын өкүмүн аткарбаса, нәпсинин каалоосунда жүрсө, Алланын каалоосун ойлонуп да койбосо, бул куруйт. Сөзсүз бактысыз менен бүтөт бунун. Бардыгы жамандык менен бүтөт бунуку. Ошончо туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала үлгү кылып, жол башчы кылып, жашоону үйрөтүүчү кылып, жакшы амалдарды үйрөтүүчү кылып, жакшы мүнөздөрдү, кулк мүнөздөрдү үйрөтүүчү кылып, жаман амалдардан кантип сактанганга жолдорун көрсөткөн мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Кыямат күнгө чейин келе турган эркектерге, аялдарга үлгү. Баарына үлгү. Бай, кембагал, баарына үлгү. Ким пайгамбарыбызды карап жашаса, ал адашпайт. Бактысыз болбойт. Кайгыга батпайт. Кыжалат да болбойт. Ким пайгамбардын аркасынан түшпөсө, ал сөзсүз адашат. Бактысыздыкка учурайт. Кайгыга да, кыжалатчылыкка да учурайт. Бул Алла Тааланын тарабынан айтылган өзгөрүлбөй турган чечим. Өзгөрүлбөй турган чечим. Ошон үчүн урматтуу агайын мусулман бир туугандар, бүгүн жашообуз азайып баратканын баарыбыз түшүнүп атабыз. Баарыбыз сезип атабыз, көрүп атабыз. Бирок дагы деле бекапардын уйкусунан ойгон элекпиз. Надандыктын жолунан чыга элекпиз дагы эле. Караңгылык менен эле. Эмне үчүн? Себеп жараткан Алла Тааланын пайгамбары Мухаммад алейхиссаламдын алып келген китебине көңүл бурбадык да. Өкүнүч булчу, өтө чоң жоготу. Ошон үчүн биринчи өзүбүздү ойлоп калайлы. Эң биринчи өзүбүздү ойлоп калайлы.
Andan keyin anan үй бүлө бала чака, анан бүткүл үммөт, эл, андан keyin. Birinci özübüzdü. Birinci men özümdü oynayın. Allah'ımda razı kılıp kalayın. Şeytandın aram jolundan saqtanıp kalayın. Peygamberimizin jolu menen jaşaganga bekem bolgonga hareket kılayın. Şu barыбыз niyet kılaylı. Kuda kalasa Peygamberimizni karap jaşayбыз. Artынан erçip jaşayбыз. Bergenin alıp, tıygandan tıyılıp, Peygamberimizin rayımına, şafaatına bölenip, Peygamberimizni suyup jaşayбыз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizge bizge to'liq din alıp kelgen. To'liq dindi жүрgüzüp, көрсөтүp, үйrötüp, anan dünyadan ketken. Dinimiz kemçildiksiz. Dinimizde bardıq nerse aytılıngan. Eş nerse kалтырылган emес. Ошон үчүн din, Peygamberimiz aytты, ad-din an-nasiha. Üç yolu. Ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. Din, nasihat, nasihat, nasihat. Nasiha degen bu Arapça söz da. Bunun manisi iradatul hayr lil aharin. Özgölörge jakşılık kaalоонун atı. Din degen jakşılık kaalоонун atı. Bu kara opium emес. Же o eskiçilik emес bu. Din jakşılık kaalоонун atı. Liman ya Rasulullah. Sahabalar soraşkanda kimge jakşılık kaalоо? Ya o Allah'ın elçisi dep. Peygamberimiz aytты, "Lillah." Allah'a jakşılık kaalоо. Ve li kitabihi. Allah'ın kitabı Kur'an'a jakşılık kaalоо. Ve li rasulihi. Allah'ın elçisi Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a jakşılık kaalоо. Ve li imamihi. Alar özlerinin li aimmatihim ve li aimmatihim jetekçilerine jakşılık kaalоо. Ve ammatihim жалпы elge jakşılık kaalоо. Beşöne jakşılık kaalоонун atı Peygamberimiz din dep koydu. Allah'a, Kitabı Kur'an'a, Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a, jetekçilerine, başçılarına, anan жалпы elge. Жалпы elge. Her kimge jakşılık kaalaylı. Ayalыбызга jakşılık kaalaylı, apabızga, atabızga, baldarыбызга, dostorubuzga, bizdi жаман көргөнгө дагы, biz kimge jakpasak aga daga, barına jakşılık kaalайлы. Bizdin akыбызды берип есе, bizge jala japsa, jakşılık kaalайбыз. Jala japkanın, жалган саңа jala japkanın, ошондой эле sen ушактаганын, sen akыңды бербеген, саңа зулумдук кылган, жана башка ал өзүн тартат, ала турган алат. Бирок jakşılık каалаган үчүн sen ала бересиң биякта. Al jamanды kaalasa da sana тийбейт. Ошон үчүн туугандар, мынакей. Bizde таңыбыз, түнүбүз. Jakşılık kaalап таң аттырабыз, jakşılık kaalap кечкиртебиз. Ушуга биз машык кылайлы. Үйрөнөйлү. Алладан сурайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурайт эле, дуа кылгыла. Алла Таалам берет дейт эле. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytkan, "Ud'uni astajib lakum." Sizler menden suragıla, söz suraganыңарды kabul kılam. Ud'ullah ve antum muqinun bil icaba. Peygamberimiz aleyhisselam aytat, sizler Allah Teala'ga dua kılganыңарда kabul болуусуна yakın kılgıla. То есть, kabul болуусуна şeklenbegile. İşenip durup dua kılgıla. Gümen sürep durup surabagıla. Ekilenip, şeklenip, anda kılıp surabagıla. Sizler suraganda 100% işenip suragıla. Allah Teala'nın beri. Jaman kaalagandan pana tileyli. Ya Allah meni jaman kaalagandan sakta depçi. Men büröge dagı jaman kaalabayın dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadislerinde gelet. Namazlardan keyin dua kılat ele. Allahumma inni a'udhu bika
min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, meni жаман мүнөздөрдөн сакта, жаман амалдардан сакта, жаман каалоолордон сакта, жаман оорулардан сакта. Пайгамбарыбыз дуа кылат эле. Жаман мүнөздөрдөн сакта, я Алла. Жаман мүнөздөрдөн. Жаман кыял жоруктары, жаман пейил, жаман адаттар. Алладан сураш керек экен, я Алла мени сакта депчи. Я Алла, сен сактасаң, Алла кимди сактаса ошо сакталат. Алладан сурайлы, ал сактоочу зат. Кабыл кылуучу зат. Туура жолду көрсөтүүчү зат. Туура жолго салуучу зат. Бардык жамандыктан сактай турган Алла Таала. Экинчиси, жаман амалдардан сакта. Мени кабырга, азапка душар кыла турган, ахиретте жүзүмдү кара кыла турган, бүткүл адамзаттын алдында шерменде кыла турган, түбөлүктү дозокко отун кыла турган, я Алла, ошондой жаман амалдардан мени сакта. Жаман каалоолордон сакта. Жаман каалоолордон, кара ниеттик деп коебуз. Жаман оорулардан сакта, я Алла, жаман оорулардан сакта. Бир дагы адам өлгүсү да келбейт, ооругусу да келбейт. Бирок барыбыз билебиз, что бардык адам ооруйт. Спортсмендер деле ооруйт, врачтар деле ооруйт, диетада отурган деле ооруйт, акчасы барлар деле ооруйт. Сөзсүз эле кембагал, шарты жок адамдар эле наоборот, алар аз ооруйт. Кембагалдар караганда байлар көп ооруйт. Жөнөкөй элге караганда бийлер көп ооруйт. Бизге көзүгө көрүнө берген менен, башка ал. Оору ал карабайт экен да. Жаштыгыңды, сулуулугуңду, байлыгыңды, мансабыңды, күчтүүлүгүңдү оору карабайт экен. Ага баары бир экен. Оору Аллахтын тарабынан келет. Вама асаба мин мусибатин илля бииднилlah. Кандай гана мусибат адамдын башына келбесин, Аллахтын уруксатсыз мүмкүн эмес. Аллахтын өкүмү менен, изини уруксаты менен келет. Албетте, имандуу болсо адам, жакшы амал кылса, келген оору бунун пайдасы. Оору буга пайдасына. Bunun günahları geçirilir. Daracalары көтөрүлөт, дуалары кабыл болот. Тазаланат. Пайгамбарыбыз айтканда: "Ла баас тухур иншааллах." Бирөө ооруса ушу сөздү айткыла деген. Мусулман бирөө ооруп калды эле, зиярат кылганга бардыңыз, айтыңыз: "Ла баас тухур." Не дейсиз? "Ла баас тухур иншааллах." Ла баас деген эчтеке эмес. Кайгырбаң. Көп кыжалат болбоң. Тухур тазалануу дейт. Не экен бул? Тазалануу бул. Алла Таала кейде пенденин кемчилдиктерин, каталарын оору менен тазалап коет. Кейде пенденин дуаларын оору менен кабыл алат. Кейде пенденин даражаларын жете элек макамга оору менен жеткирип коет Алла. Ошон үчүн иман жакшы амал кылып жүрсө, оору келсе кыжалат болбосун ал. Бунун пайдасына бул. Эгерде иманда эмес, жакшы амалда эмес, оору келсе буга эскертүү. Көзүң ач. Арам жолду ташта дагы, адал жолду танда. Жаман жолду ташта дагы, жакшы жолду танда. Эскертүү үчүн келет Алла Тааланын тарабынан. Оорусу болсун, азабы болсун, башка кесепети болсун, кандай болсун. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, таңыбыз дагы, кечибиз дагы жакшылык каалоо менен коштолсун. Пайгамбарыбыз ушуну үйрөтүп кетти.
Өзүбүздү биринчи мажбур түрүндө жакшылык каалап турайлы. Аз жакшылык каалабайбыз го. Өзүбүздү үйрөтөлү ошо жок. Максат сен жакшы каалашың керек. Напсың жок деп атса дагы жакшылык каалаш. Күрөш бул. Напсы менен кармашуу бул чоң улуу газап, чоң жихад бул. Напсы менен күрөшүү эң чоң жихад ушул. Берки согуштар утурумдуу эле болот, анан болбойт. Бул согуш өлгөнгө чейин. Напсы менен кармашуу 24 саат. Өлгөнгө чейин. Кудай кааласа иншалла ким жакшы амал кылып, иман менен жакшы амал кылса, Алла Таала Куранда вада берген. Ман амила салихан мин закарин ав унса ва хуа муъминун фаланухияннаху хаятан таййиба. Ким жакшы амал кылса, эркек болсун, аял болсун, имандын абалында болсун бирок, биз ага сөзсүз хаятын тойиба беребиз дейт. Эң таза жашоо беребиз. Эң пакиза жашоо беребиз. Эң бактылуу жашоо беребиз дейт. Ким? Эркекке дагы, аялга дагы эки нерсе. Иман, амали салих. Иман жүрөктөгү ишенимди оңдосун, бекемдесин. Амали салих денеден чыккан амалын оңдосун. То есть Аллахтын өкүмдөрүн аткара турган. Көзүбүз, кулагыбыз, тилибиз, мээбиз, колубуз, бутубуз Аллахтын өкүмдөрүн аткарсын. Амали салих. Ким каерде, качан, кайсы абалда Аллахтын өкүмүн, пайгамбардын сүннөтүн аткарса, ушуну амали салих дейт. Ошондой эле болсо, кандай болуп атат? Алла вада берип атат. Биз ага эң бактылуу жашоо беребиз, эң таза. Муфассириндер айткан, эң каниеттүү жашоо беребиз дейт. Канча кийим берсе Алла Таала, ошого шүгүр. Канча рызкы берсе, ошого шүгүр. Канча ден соолук берсе, ошого шүгүр. Канча перзент берсе, ошого шүгүр. Каниеттүү жашоо беребиз дейт. Ток жашоо беребиз дейт, ток. Bunun жүрөгү ток, көзү ток, өзү ток, ою ток. Ач эмес, ач көз эмес. Алла ушундай жашоо беребиз дейт. Күнөөдөн таза жашоо беребиз дейт. Хаятын тойыба деген кандай? Таза жашоо. Эмнеден? Кыжалатчылыктан таза, кайгыдан таза. Мейлиби? Дүнүйөнүн ташвишинен таптаза, күнөөлөрдөн таптаза жашоо беребиз дейт. Бирөөнүн акысын жегенден таптаза жашоо беребиз буга. Зулумдуктан таптаза жашоо, зулумдук кылбайт бул адам. Бирөөнүн акысын жебейт. Ушундай таза жашоо беребиз дейт. Иман, амали салих. Алла Таалам ченеп берген өмүрдү сүрөт, бирок бактылуу сүрөт, таза жашоо менен. Чектеп койгон, кетти, тооба менен, жакшы амал менен кетти. Кабырга барганда эми ошонун берекесин көрө берет. Бүгүнкү сабагыбыздагы наимул кабр аля маратиб мутааддада. Кабырдын неиматтары, жыргалчылыктары ар түрдүү макам, мартаба, даражада болот экен. Бардыгына бирдей болбойт экен. Жакшы амалына жараша болот экен. Иманына жараша болот экен. Иманына жараша, тоодой болгон сахабалардын иманы тоодой иман. Эмне деген иман? Амалдарын көрүң, ихластарын көрүң, кулк мүнөздөрүн көрүң сахабалар. Андан кийин ким эле ошо иманы толук, амалы дурус, сүннөткө толук лайык келет. Ар бир кылган ишин, сүйлөгөн сөзүндө ихлас коштоп турат. Бүткө. Эң улуу кабырдагы улуу неиматтар ошого берилет. Ошого жараша, баарына бирдей эмес. Баары бирдей эмес. Ошон үчүн Алла Таала амал кылуу туурасында амалга чакырган дагы, жарышканга чакырган. Бири-бирин амалга чакырганга чакырган. Амалга чакыргыла деген. Амалды оңдогонго. Денибизден чыккан амалды оңдогонго бирибиз чакырайлы. Сиз аялыңызды чакырдыңызбы? Сиз аялыңызга бир даават бердиңизби? Апаңызга, атаңызга, балаңызга бир мындай даават бердиңизби бир? Бир фатихасын уктуңузбу бир?
kalimaсын. Biz bugün ушундай кемчиликтерибиz. Бекапар, кош көңүл. Biz үйүбүздө турган, эгерде биз амалды музакарасы болсо, бизде таптакыр башкача жашоо болот. Береке, сый, урмат менен. Ошон үчүн ар бир үйдө тургандар, ар бир үйдө пайгамбардын сүннөтү менен зыйнаттайлы, кооздойлу. Ар бир үйдө өзүбүздөн баштайлы. Daarаттын сүннөттөрү, намаздын сүннөттөрү, үйгө кирген чыккан, ажатканага кирген чыккан, тамак аштан мурда, бүткөндөн кийин, жатаардан мурда, тургандан кийин сүннөттөр. Үйрөнөлү, изилдейли, сурайлы, ошого амал кылайлы. Билип коюп эле анан болду да. Жок. Билген жетиштүү эмес. Наоборот, билип туруп амал кылбаса чатак. Билгенден кийин ошого амал кылай. Эмне болот экен? Бу дүйнөдө пайдасын көрөбүз, өлгөнгө чейин. Өлгөндөн кийин да пайдасын көрөбүз. Билип коюң, өлүм учурунда дагы пайдасын көрөбүз. Бардык адамга бирдей өлүм келе бербейт. Иманы толук адамдардын жаны кандай чыгат билесизби? Аллаху акбар. Чанаштан кымызды куясыз го, сууну сүттү куясыз го, оозунан шырагат го, ошондой жеңил чыгат деген. Агып кеткендей. Шейиттердин, Аллахын жолунда шейит болгондордун жаны кандай чыгат билесизби? Кумурска чаккандай. Аз кумурска чаккандар эле билбей калдыңыздар го деп билесиздер. Мурда мынакей жаш өткөндөр менен Союздун убагын көргөндөр чөп чапканга барат эле. Ошол жерде анакей дем алып отурганда чыз дейт чөт. Ох, эмне болуп кетти карасаң, кумурска чагып кеткен да. Аны жинин келип өлтүрүп саласың бар. Кумурскалар бар го? Чимели эмес, кумурска. Ошо кичине мындай тиштеп коет да. Шейиттин жаны ошончолук эле экен бул. Залымдардын жанын чыкканын билесизби? Күнөөкөр капырлардын жаны кандай чыгат? Тирүүлө эчкинин терисин сыйргандай. Тирүүлө эчки. Эчки түшүнөсүзбү? Тирүүлө эчкинин жанын чыгаргандай дейт. Ох. Өзү эчкинин терисин сыйраган. Оңой эмес да. Тирүүлө эчкини сурап көр, сыйрып көр. Мына кабырга коюлганда иманы бар, жакшы амалы барбы? Көрүңүз. Юнааму ахлул иман фи кубурихим аля хасби ихтилафи маратибихим фи иманихим. Иманына жараша кабырга коюлгандар, адамдар неаматталат, рахаттанат Аллахтын тарабынан, буларга Алла субхана таала жакшылык, бейпинчиликтер берип турулат. Иманга жараша. Иманга жараша. Ошон үчүн туугандар, биз иманыбызды дайыма ойлонойлу, жаңылап, толуктап, бекемдеп турганга биз буйрулганбыз. Алла Куранда айткан: "Я айюхаллазина аману амину биллахи ва расули." Эй имандуулар, силер иман келтиргиле. Имандууларга Алла буйрук берип атат иман келтиргенге. Капырларга, мушрик, мунафыктар эмес, муртаттарга эмес, имандууларга буйрук берип атат. Уламалар айткан, бул жерде нафсул имандан камалул иман. Иман бар, бирок толук иманга келгенге. Амину кама аманан нас. Бир жерде буйрук берилет, кандай дейт? Силер иман келтиргиле, сахабалар иман келтиргендей. Сахабалардын иманы бизге стандарт. Ошолорду карап туруп, биз жашап, ошолордун иманын үлгү алып, алардын иманы кандай эле? Аллах. Хадисте келет, Абу Бакр Сыддык разияллаху анхунун иманын эгерде таразанын бир ташына койсоң, бүткүл үммөттүн иманын бардык сахабаларды кошуп, табиин, таба табиин, Абу Ханифа, имам Шафи, имам Ахмад ибн Хамбал, Малик бардыгын кыямат күнгө чейин иманы башка таш койсоң, Абу Бакрдын иманы басып коет дейт. Абу Бакр Сыддык разияллаху иманы бардыгын басып коет дейт. Эмне деген иман?
Ошон үчүн иманда жараша кабырда мамиле болот. Кабырда канча жыл жатабыз Алла билет. Бирок иманга жараша мамиле болот. Иманы жокпу? Ошого жараша. Иман бар, азбы? Ошого жараша. Иманы машаалла, ошого жараша. Fa amma in kana minal muqarrabin. Эми бул Алла Таалага өтө жакын пенделерден болгон болсо. Жараткан Алла Субханаху ва Таалага жакын пенделерден болсо, биз өткөндө айткан элек. Fa amma in kana minal muqarrabin fa ruhu wa rayhan wa jannatu na'im деп. Үч белек. Рух, яни раха ва сурур. Эгерде Аллага жакын пенделерден болсо, кандай? Фарыздарды да аткарат, нафилдарды да аткарат. Арамдан эле сактанбайт, макрулерден да сактанат. Буну мукарраб. Аллага жакындар. Буларга эң биринчиси фарух, некен? Раха ва сурур. Буларга кубаныч, буларга курсанчылык биринчиси. Ва райхан ризкун хасанун деген. Райхан ризкун хасанун. Чырайлуу ырыскы берилет. Кабырда ырыскы берилет. Шейиттер тууралуу Алла Субханаху ва Таала Кур'анда айтып койгон. Ва ла тaqulu лима yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Алар тирүүлөр. Алланын жолунда өлгөндөрдү силер өлүктөр деп эле, алар тирүүлөр. Ва hum yurzaqun. Аларга ырыскы берилип турат дейт. Не берилип турат экен? Ырыскы берилип турат. Ва жаннату наим. Жаннату наим, яни юнаам фиха би анваил маллаз ва наим. Түрдүү нематтар менен аларга бейиштин мынакей нематтары тартууланып турат дейт. Ва амма ин кана мин асхабил ямин. Эгерде оң жак болуп калсачы, оң жак тарапта. Асхабул ямин, асхабул шимал, сол жагы бар. Ямин кандай? Фарыздарды аткарат эле, көп эле нафилдер кылбайт эле. Арамдардан сактанат, макрулдан сактанбайт. Бул асхабул ямин. Аларга эмне десе, фасаламун лака мин асхабул ямин. Ана, аларга Алла Тааланын периштелер келип, өлүм учурунда салам айтат экен. Тaqulu lahul malaika indal maut, саламун лака. Сага Алланын тынчтыгы болсун, саламы болсун. Мани сандай? Сага коркунуч жок. Ла тахаф анта иля салама. Сен саламатчылыктасың. Сенде коркунуч жок деп. Мына. Демек, бу өлөр замат рахат башталат мунуку. Өлөр замат рахаты башталат. Бухари, Муслимде риваят келет. Раваху шейхан ва гайрухума. Башкаларда риваят келтирген. Али ибн Умар радияллаху анхума. Ибн Умар разияллаху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, "Ида мата ахадукум, урида алейхи мақадуху бил гадати вал аши." Качан бирөөңөр өлгөнүңөрдө ага эртең менен жан кечинде орду көрсөтүлүп турат дейт. Орду көрсөтүп турат. Кабырда. Так, ин кана мин ахлил жанна. Эгерде бул бейиштик адам болсо, бейиштен орду көрсөтүлүп турат. Эрте менен жана кечинде. Күн сайын. Кыямат күнгө чейин барзакта жатат. Күн сайын эрте менен кечинде түбөлүктү бара турган бейиштин орду көрсөтүлүп турат. Ошонун неематтары келип турат буга. Бейиштин неематтары, бейиштин рахаттары, бейиштин белектери, сыйлыктары, сооптору, берекелери кабырда жатканда берилип көрсөтүлүп турат буга. Айтып атат: "Фамин ахлил жанна, ва ин кана мин ахлин нар, фамин ахлин нар." Эгер дозоку болсо бул, анда дозоктун азабы, кордуктары, кыжалатчылыктары ошол көрсөтүлүп турат экен. Фа юқал хада мақадук хатта ябасака Аллах яуман қияма. Айтылат экен ошол өлгөн кишиге, бул сенин жайың. Кайра тирилгенге чейин сага ошондой болуп турат деп. Ошон үчүн туугандар, кабырда рахат дагы бар, азап дагы бар. Рахат кимге берилет? Ким бу дүйнөдө иманга менет кылып, амалга менет кылып кеткен болсо, ага кабыр бейиштин бакчасы. Ким буга көңүл бурбай, иманын ойнобой, дүнүйөсүн ойноп,
амалын ойламай, дүниесін ойлап кеткен болса, Құдай сақтасын. Құдай сақтасын. Қабыраға дозақтың чұқырларынан бір чұқыр болып қалады. فجميع المؤمنين في قبورهم تعرض عليهم مقاعدهم في الجنة غدوة وعشية. Бардық мұсылмандарға туғандар бейіштен Құда қаласа иман менен кетті бе? Болды. Ертеу кеч жайлары көрсетіліп тұрады. Мына ошол жайлардан жаратқан Алла Тааланын белектері келіп тұрады бұларға. Сахи Бухари жана Муслимде келет. Абу Катада радиаллаху анхудан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мустарихун ва мустарахун минху." Екі сөз айтты. Мустарих рахаттанғанды айтады. Мустарахун минху башқалар андан рахаттанғанды айтады. Пайғамбар осы сөзді айтты да: "Мустарихун ва мустарахун минху." Қалу: "Я Расулаллах, мал мустарих ва мал мустарах минху?" Сахабалар сұрашты: "О Алланың елшісі, сіз мустарих дедіңіз, рахат тапқан, мустарах минху дедіңіз, андан башқалар рахаттанған. Бұның мәнісі не?" деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Қала ал-абдул муъмин ястариху мин насабид дуния ва адаха иля рахматиллахи та'ала." Момын пенде дүниеден өткенде, дүниенің машаққатынан, қиыншылықтарынан, арғандай ушындай жаман сөз, жаман іштерінен есі алып қалады екен да Алланың рахматына барыпчы. Ва абдул фажир, еми күнөкөр пенде қандай десе, тастариху минху ал-ибад вал-билад ва шажар вад-даваб. Бузуқу адам өлгенде адамдар рахаттанады екен. Шарылар рахаттанады екен. Дарақтар, жануарлар рахаттанады екен. Қараңыз. Жақшы адам иман менен, жақшы амал менен өлсө, өзі рахаттанады. Жаман адамдар өлсө, жаман адам өлсө, башқалар рахаттанады. Адамдар рахаттанады деген мындай, өліп жақшы болбады. Мынандай жеткірді дейді. Зұлымдық қылы беріп, адамдарды қинай беріп, адамдарға шу өлді, деп қалады екен да. Рахаттанып, спокойно ұйықтап қалады екен да. Мына қарақшылар өлгенде, жаман адамдар өлгенде, залымдар өлгенде, адамдар өлемес, шар, дарақтар да рахаттанады дейді. Айвандар да рахаттанады дейді. Бұның күні түні только зұлымдық, арам, Алла арам қылған нәрселермен әлектеніп, жаратылышқа дағы зиян екен, айвандарға дағы зиян екен, адамдарға дағы зиян екен. Ошолордун бардық есі алып қалады екен. Өліп жақшы болды, тынды депші. Бардық есі алып қалады екен. Жақшы адам өлгенде асман илайды, жер илайды дейді. Не үшін? Жерде басып жүргенде бұл только жақсы іштерді қылып жүргенде. Амалы асманға көтеріліп тұрғанда постоянно. Өлгенде еми баяғы жақшы амал қылынбай қалды. Ошо жақшы амалдың себебінен Алла Тааланың тарауынан жақшы нәрселер түшіп тұрады эле асмандан. Асманға ал көтерілбей қалды, ал түшпей қалды. Ошон үчүн илайды дейді алымда. Фираун өлгенде асман илеген жоқ дейді. Не үшін? Асман қайра сүйінсе керек Фираун өлгенде. Асман илаған емес дейді Құранда. Мейлі. Мына кетуғандар. Ошон үчүн барыбыз жакшы боло берейлі. Ким жакшы? Пайгамбарды уккан жакшы. Жөн өзүңдүн акылың менен мен жакшымын деп өзүңдү өзүң алдай бербе. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга амалың туура келсе, сен жакшысың. Себеп ал эң акылдуу, эң данышман, эң билимдүү, эң таза, эң улуу инсан. Bundan da azırkı mustarih menen mustarah minhudan dağı bundan жогоркусун айтып берейин. Жакшы адам рахаттанат деп атпайбы? Дүйнөнүн кыйынчылыктарынан,
ызаларынан, жаман нерселерден Аллахның рахматына рахат. Bundan дагы жогорку нерсе бар экен, белек. İmam Ahmad rahimahullah, İmam Şafii rahimahullah rivayet keltirет. O kişi İmam Malik'ten dağı. Har birinden eken. İmam Ahmad, İmam Şafii, İmam Malik, Zuhri'den. O kişi Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik'ten. O kişi atasından Ka'b ibn Malik'ten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Nasmatul mu'min ta'irun ta'allaka fi şeceril cennet. Momundun canı var o. Bul uçat eken. Beyiştin daraktarında uçat eken. Oşularga baylantırады eken. Жөн емес, аяқта сейілдеп рахаттанады екен. Айтады, хатта юржиахуллаху иля жасадихи яума ябасуху, қиямат күні қайра тірілтіп, денесіне қайтарғанға шейін, бұл руху жырғап сейілдеп, бейіштің дарақтарында ұшып жүре береді екен да. Момундың жаны. Айтады, қала ал-Хафиз ибн Касир. Ибн Касир рахматуллахи алейхи айтқан, بعدما ورد هذا الحديث وش حديث أبكر جنكين ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا باردق مؤمن دارن نجان دار تاك إني دسه أن عموم المؤمن الكمل لهم نعيم التجول في ظلال أشجار الجنة إيمانı toğluk adamlar degen beyiştin daraktarının gölökölöründe bular ne kılışat dese tecavvul aylanıp jüredi degen tegerenip seyildep jüredi degen beyiştin daraktarının gölökölöründe. İmam Gazali rahmetullahi aleyhi aytkan, momun adam бұл жақта амал қылып тұрып дүниеден кетті ғой. Қап-қараңғы үйден Алла Тағаланың райымының кеңдігіне шыққандай болады екен да. Қамалып қалған. Ошон үшін бұл дүниеге қайтқысы келбейді дейді. Иманы толық адам бұл дүниеге қайра қайтқысы келбейді. Себеп дегенде қараңғы үйге барып дағы тығыламы дейкен да. Жоқ, Алланың райымының кеңдігінде жүре берен дейді. İmam Gazali aytқан: "Ва'лам аннал муъмин янкашиф лаху ақбал маут мин сиати джалалиллахи таала." Өлер өткөндөн кийин момун адамга Алла Тааланын жалалынын кеңдиги ага ачылат экен ана. Ма такун дуния билидафи илайга касижин. Бу дүйнөдө турганычы зынданда турган, камакта тургандай эле болуп калат экен да. Махбус болуп, кармалгандай эле болуп калат. Чыккандан кийин ошон үчүн айткан экен. Кама ла ясурру ахадукум ан яржа ила батни уммихи. Азыр бирөөңөрдү энеңердин ичине кайткыла десе, кайтасызбы? Кайтпайсыз. Тияка кеткенден кийин иманы камил адамдар бу дүйнөгө кайра кайтып келген вообще каалабайт экен да. Каалабайт экен бияка. Эми булардын эң жогоркулары шейиттерде. Вала тахсабанна аллазина кутилу фи сабилиллахи амвата. Алланын жолунда өлтүрүлгөн адамдарды өлүктөр деп эсептебегиле. Бал ахя, алар тирүүлөр. Инда роббихим юрзакун. Робулардын алдында алар ырыскыланып турушат. Фарихина бима атахумуллаху мин фадли. Алар кубанычта, курсанчылыкта Алла Таала өзүнүн айкөлдүүлүгү менен тартуулаган нерсесинде. Ястабшируна биллазина лам ялхaqu бихим мин халфихим. Аркасынан аларга жолуга элек адамдарга кушкалар угузушат экен. Бу дүйнөдө. Не деп? Алла хофун алейхим ва лахум яхзанун. Аларга эч кандай коркунуч болбойт, жана алар кайга да учурабайт. Ястабшируна би ни'матин мин Аллахи ва фадл ва анна Аллаха ла юди'у ажрал му'минин. Алла кушкаларлайт не'мат менен Алланын тарабынан берилген, жана айкөлдүүлүк менен, жана жараткан Алла Таала имандуу адамдардын сообун текке кетирбейт. Кур'ан-ы Карим аяты бул. Алла имандуу адамдардын сообун текке кетирбейт. Кылган жакшылыгыңыз сакталат. Жараткан Алла Таала аны көбөйтүп берет. Ар бир жакшы сөзүңүз күндүзүбү, түндөсүбү, ар бир жакшы амалыңыз үйдөбү, көчөдөбү, базардабы, сапардабы сөзсүз сакталат. Алла Таала аны сактап коет. Алла Субхана ва Таала аны жаздырып коет. Яума яб'атухумуллаху жамиан
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Ерте қиямат күні Алла Тағала барыңар терілтіп тұрып, қылған амалыңардың қабарын береді. Ахсахулла, Алла барын сақтап, тақтап, жаздырып қойған, сақтап қойған. Уанасу, пенделер ұмытып қалған. Сіз біз ұмытып қалдық. Қанша жол субханаллахын айттық, ұмыттық. Қанша альхамдулилля ұмыттық, астағфируллахын ұмытып қалдық. Есімізде жоқ değil mi? Мечітке қанша қадам таштап келдік, ұмыттық. Пайғамбарымыз айтқан, мечітке кім қара келсе намазға, әрбір қадамға бір сауап. Сіз қанша қадамды санадыңыз ба? Жоқ. Ушының барын Алла санатып қойды. Бір пенделер ұмытып қалады, Алла Тағала есептеп дайындап қойады дейді. Валлаху аля кулли шайин шахид. Алла әрбір нәрсеге өзі куә. Өзі куә. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Allah'ın жолында өлтірілген адамды сен өлік деп айтпа, өліктер деп айтпа, алар тирүүлөр. Allah айтады, алар тирүүлөр. Валакин ла таш'урун. Бирок силер аны билбейсиңер, сезбейсиңер, түшүнбөйсүңөр. Жараткан Алла субханаху ва тааланын каламы. Себеп алар барзақта силерден жашырылған. Ага эч ким аны билбейт. Bir ғана Алла Тағалам өзінің сүйкімді пенделеріне қауарын берген болса, ошолар біледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, жана башқа пайғамбарлар, сахабалар, аулия, баъз аулия. Имам Ахмад рахимахулла Муснад китебінде Айша разияллаху анхадан риwayat келтіреді. Қалат, Айша не өзі айтады, қарап тұр. Кунту адхул байти аллади фихи Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шаарында пайғамбарымыздың мешіті бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мешітінің içinde пайғамбарымыздың рауза, бейіштің бақчасы бар жатқан жері. Жанында Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анху, жанында Умар разияллаху анху. Üçөө чогуу жатат. Ушу жатқан бөлмө Айша энебиздин бөлмөсү болчу. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден қайтқанда Айша энебиздин кучагында қайтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 9 жубайы бар эле. Айша энебиздин кезегинде қайтқан. Ар бир жубайына бирден күн берет эле. Момундардын энеси булар, уммахатул муъминин. Бирден күн берет эле. Айша энебиздин ошол кезек келгенде ошол күнү Алла Таала пайгамбардын жанына алган. Айша энебиздин кучагында, Айша энебиздин үйүндө ошол жерге коюлган. Пайгамбарыбызды кайерге коебуз деп талаш болуп кеткен. Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анху келип туруп хадис айткан. Мен пайгамбарыбыздан уккамын, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, пайгамбардын жаны кайерден чыкса ошол жерге коюлат деген. Пайгамбардын жаны ошол жерден чыккан, ошол жерге коюлду дагы. Айша энебиздин бөлмөсү болчу, пайгамбарыбыздын үйү ошол жерге коюлду. Ал рауза. Пайгамбар сөз айткан: "Ма байна байти ва минбари раудатун мин риядил жанна." Мен үйүм менен минбарымдын ортосу бейиштин бакчаларынан бир бакча. Мааниси кандай? Эрте кыямат күнү талкаланганда, алам өрттөнгөндө Кааба жана рауза ушул жерлер Кур'ан жерде тепселенде калбайт. Алла бейишке алып кирип кетет. Ошол участок бейиштин участогу. Рауза. Бейиштин участогу. Ошон үчүн алымдар, фик алымдары жазган, ким ошол жерде 2 рекет намаз окуп ант ичсе, мен бейиште намаз окудум десе, жалган болбойт. Ханис деп коет, антын сындырган болбойт да, эсептелбейт андай. Мына. Бир риwayatта Фатима энебиз ошол жерде дейт. Бир риwayatта башка кандай болгон чакта дагы Айша энебиз разияллаху анха айтып атат. Мен пайгамбарыбыз ойдо коюлду да. Кийин Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анху пайгамбарыбыздан кийин 2 жыл 3 ай башкарды. Пайгамбардын халифасы. Ал өтүп кетти. Ал өткөндөн кийин да ошол жерге коюлду. Себеп Айша энебиздин атасы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң жакын досу. Пайгамбарыбыздын халифасы биринчи өттү ошол жерге коюлду.
Умар разияллаху анху андан кейін халифа болды дағы 10 жыл башқарды. 10 жыл башқарып, намаз оқып отқанда бағындапта арқасынан бір мажуси отпарас қанжар сайды. Қанжар. Хазірет Умар разияллаху анху кіші қолды болып, шейіт болып кеткен. Бағындап намазда имам да өтіп отқанда. Андықтан сахабаның бірісі шығып тұрып намазы толықтады. Тез-тегіне қармаған қарекет қылғанда алда бір қанша сахабаларды жарақат беріп берді. Шейіт қылып берді, анша-аншасы жарақат берді. Анан ақыры барып қармағанға жақын қалғанда ошол хабис, дозоқу, шайтанды ал өзін-өзі мұзда берді. Анан Умар разияллаху сұрады, Умар разияллаху сұрады. Қарағылашы ошо, мага пычак сайган, канжар сайган ким экен деди эле. О, паланча мажуси экен деди. Хазрет Умар айтты, "Альхамдулилlah, мактоо айтты Алла Таалага, ошонун колунан мага өлүм берип атканына." Себеп эгерде мусулман болуп калганда эртеби кеч баары бир бейишке чыгып калмак да, ошону кантип көрүш. А дозоку нормально да. Ошонун колунан болгон болсо альхамдулилlah деди. Хазрет Умар разияллаху анху есінен келіп, есінен кете берет эле. Баласы, атасы, досу, сахабалар эмнени айтса есіне келбейт. Ас-сола, намаз депсе, намаздын убагында ойгонот эле. Башка бир дагы баласы, небереси, досу, аялы эч ким есіне келбейт. Бир гана кулагына намаз деген сөз угуганда, намаз окуйт, кайра есінен келип барат. Пайгамбарыбыз айткан, сен акыркы болуп сүт ичесин, ичиңен чыгып кетет деген. Сүт ичет эле, бияна чыгып кетет эле. Ушу өлүм төшөгүндө жатканда баласын жиберген. Балам барып келчи, Айша энебизден сурачы. Эгерде уруксат берсе, мен эки досумдун жанына жатсам болобу деп. Себеп ал Айша энебизге тиешелүү. Умар разияллаху анхунун үйү эмес ал. Бирок Умар разияллаху анху халифа. 10 жыл башкарды. Уруксат береби экен ошол жерге жатсам, эки досум менен. Баласы барып сураганда Айша энебиз айтты. Хазрет Умар сурап атса, мен кантип уруксат бербейм? Вообще-то мен өзүмө ушул жайды алып калдым эле дейт. Өзүм өлсөм ушул жерге коюлсам депчи. Бир жактан пайгамбарыбыз менен, жолдошу менен, экинчи атасы менен. Болду деди. Хазрет Умар сурап атса, мен өзүмдүн ордумду, акымды аркага жылдыргандагы Умар разияллаху анху макулмун деди. Умар разияллаху анхуга келгенде сүйүндү аябай, рахмат айтты. Бирок балдарына айтып койду. Балдарым, мен жаным чыкканда, өлө элек да, жаным чыкканда дагы бир жолу барасыңар деди. Айша энебизге. Дагы бир жолу сурайсыңар. Уруксат берсе, алып барып ошол жерге койгула. Уруксат бербесе, мени Жаннатул Бақи, жалпы мусулмандардын көрүстөнү бар, ошол жака алып барып койгула деди. Осиятына жараша, керезине жараша, жаны чыккандан кийин балдары дагы бир ирет барып Айша энебизден сурады. Атабыз ушундай деп айтты эле деп. Айша энебиз айтты. Мен сөзүмдөн кайтпайм деди. Амир муъминин, момундардын амири Хазрет Умар ибн Хаттаб разияллаху анху тирүү кезинде мен кандай деп айтсам, өткөндөн кийин деле ошо сөзүмдөмүн деп. Алып келгиле деди. Алып келип аны ошол жерге коюлду. Эми карап туруңуз мына маселеде эмне дейт. Имам Ахмад рахматуллаху алейх китебинде алып келип атат Айша энебизден. Айша энебиз айтып атат: "Кунту адхул байти аллади фихи Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва абау сауби", яни бада сияби. Мен пайгамбарыбыз жаткан жерге үйүмө, бөлмөмө кирет элем дагы, анча-мынча кийимдерим, көйнөктүн дайын эмелерим чечип кыр. Хаза кабр Расулуллах ва хува заужи ва хада кабр Аби Бакр разияллаху ва хува аби. Фалейса алейя мин харадж ан адау бада сияби. Мында проблема жок, эгерде мен көйнөктөрүмдү жолук болуктарымды чечсемчи, эчтеке болбойт. Себептен бирөөсү атасы, бирөөсү жолдош болуп атпайбы. Калат фаламма дуфина Умар. Качан Умар разияллаху анху алып келип ошол жерге койгондо, көмгөндө. Эми карап туруңуз. Не дейт? Фаваллахи ма дахалтуху ай албайт илля ва ана машдуда алейя сияби. Хаяан мен Умар. Качан Умар разияллаху анху коюлганда, мен эми ошол комнатага
кирсем дайыма ороnup хижап менен киретем дейт. Эмне үчүн? Умар разияллаху анху уялып дейт. Өлгөн болбосо шейттерди булар тирүүлөр деп Алла айтып атат. Gömülgön toprakta болгондо дагы Айша энебиз не кылып атат? Пардада жолугун жоса үстүнкү кийимдеримди чечкенден уялып атам дейт. Ана маштуда алая сияба. Кийимди оронгон бойдон кирет элем, хаяан мен Умар разияллаху уялып. Ай лианнаху ажнаби анха. Себеп Умар разияллаху Айша энебизге жочун катары эле, атасы эмес, жолдош эмес. Так, ва хува шахидун хай. Hazreti Umar razıyallahu şehit болгон. Жана шеиттер тууралуу Алла Таала Кур'анда айтып атат, алар тирүүлөр деп. Факана тахтажиб минху, Айша энебиз парда кылат эле Умардан. Даже өтүп кеткенден кийин кабырда жатса да парда кылат деди. Бул риваят имам Ахмад ибн Хамбал алып келген китебинде, Муснад Ахмадда. Уламалар айтышкан, калал улама, хада ядуллу ала факахати саййида Айша радиллаху анха. Бул Айша энебиздин акыл эстүүлүгү, факих дегене далалат кылат дейт да. Жана ушул дагы эмне десе айтып атат. Олар Айша энебиздин таквалыгына. Болбосо эми алар топурактын астында жаткан. Эмне мындай жолукчанын деле, жолугу жоктор кирсе деле эмне? Айша энебиздин таквалыгын караң. Факахатын караң. Шеиттер тирүүлөр дегенде ошону эске алып, ва риаятиха ли ахкамил хаятил барзахия, барзах хаятын, барзактагы жашоону өкүмдөрүн эске алып, ошону дагы мынакей, ошону дагы эске алып туруп этияттуу кылуу да. Байхакида риваят келет, Абу Я'ла экөөндө тең. Анас разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-анбия, пайгамбарлар, ахя фи кубурихим юсаллун." Алар тирүүлөр кабырларында намаз окуп жатышат дейт. Пайгамбарлар тирүүлөр бизден акыйдада, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарлар кабырларында тирүүлөр. Кабырларында кандай экени? Тирүүлөр. Юсаллун деп айтып атат. Намаз окуп атышат дейт. Не кылып атышат дейт? Намаз окуп атышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан сахих хадис. Миражга чыкканда Жабраил периште келди, Масжидил Харамдан алып кетти. Пайгамбарыбызды бурак менен Масжидил Аксага. Жолда баратканда кызыл дөңсөнү көрдү. Муса алейхиссалам кабыры бар экен. Муса алейхиссаламды пайгамбар айтат, мен кабырда көрдүм, намаз окуп атканын дейт. Туруп. Отуруп алуу эмес, жатып алуу эмес, туруп намаз окуп атканын. Өтүп кеттим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айткан, пайгамбарлардын денелерин Алла Таала жерге жегенди арам кылган. Жер жей албайт. Башка адамдардын денесин жер жеп коет, топурак айлантырып берет, жер жексен болуп кетет. Бирок пайгамбарлардын денелери жана кээ бир шеиттердин денелери кандай өлсө ошондой турат. Кылым өтүп кетсин, дене бузулбайт. Дене чирибейт. Жер жебейт. Жерге жеген арам. Кандай сактайт? Алла өзүнүн кудурети менен сактайт. Асхаби Каф ээлери, үңкүр ээлери канча жыл жатты? 300 жылдан ашык. Жер эчтеке кылган жок го? Эчтеке кылган. Канча күн чыкты, канча шамал, канча кар, канча ысык. Алла сактаса, аны эч ким эч нерсе кыла албайт. Алла сактаса. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси: "Ал-анбия ахя фи кубурихим юсаллун." Кала алламат ал-Мунави, Аллама Мунави деген болот. Рахматуллахи алейх. Бул киши айткан, не деген? Хадисун сахихун. Бул хадис сахих хадис. Пайгамбарлар тирүүлөр, кабырларында тирүүлөр, алар намаз окуп атышат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга барып салам айтканда ушундай этикатта салам айтыш керек. Ассаламу алейка я Расулаллах. Сиз тирүү пайгамбарга салам айтасыз. Албетте барзахи тирүү. Бу дүйнөнүн тирүүлүгүнө окшобойт алар. Фал-анбия лахум акмалул куммалул хаят ва акмалу куммалун наим
Ve imamuhum ve hatibuhum ve sahibu şefaatihim seyyiduna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler en imanı toluk oşolor da. Oşolorдун бардыгын имамы, шафаат кылуучусу, хатиби Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem. Ошон үчүн sahibi vesile vel fadila ve a'lahum manzilatan ve arfahum dereceten ve afdaluhum rutbeten ve akrahum na'iman sallallahu aleyhi ve sellem kullama zekerahu zakirun ve gafala an zikrihil gafilun. Peygamberimize salam salavat bolsun. Kança o peygamberimizni estigen adamlar, jana unutup kalganlar, bekaparlar. Oşonçoluk peygamberimize salam salavat bolsun. Kumdun sanınçalık, Allah razı olgonçoluk peygamberimize salam salavat bolsun. Taklimullah awliyahu ve nadarahum ileyhi subhanahu fi alamil barzah. Barzah alamda jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala özünün жақсы көрген пенделері менен сүйлөшүүсү жана аларга назар кылуусу дейт. Тирмизиде риваят келет, Ибн Мардуяда дагы риваят келет. Жабир разияллаху анхудан надара илайя Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям зата йом. Тирмизиде келет кен. Жабир деген сахаба болгон, атасы да сахаба болгон. Атасы Ухудда шейит болуп кеткен. Бир күнү пайгамбарыбыз мени карады дейт. فقال aytdı ya Cabir, "Mali araku muhtamman." Ey Cabir, ne oldu sana? Men seni mындай кайгыга баткандай көрүп атам го. فقلت ya Resulallah ustushhida abi wa taraka daynan wa ayalan. Wa Allah'ın elçisi peygamber aytып атат да. Wa Allah'ın elçisi atam şehit bolup ketти. Карыз таштап кетти. Ayalan жаш балдар таштап кетти. Карындаштары көп эле. Эжелери Ошолор таштап кетти. Ушул нерсе мени ойлонтуруп койду дейт. Пайгамбарыбыз айтты: "Ала ухбирук ма каннамаллаху ахад qat illa min wara'il hijab wa innahu kallama abak kifahan." Пайгамбарыбыз айтып атат: "Алла Таала бир адам менен да сүйлөшкөн эмес. Бирок min wara'il hijab парданын аркасынан." Хорошо? Жана айтып атат: وإنه كلم أبا كفاحا يعني مواجهة. Бирок Алла Таала сен атаң менен бетме-бет сүйлөштү дейди. Жүзмө-жүз сүйлөштү дейди. Атасы менен. قال علي بن مدني أحد رواة الحديث. Хадистин равилердин бириси айтат. Кифахтын маанасы ise муваjaha. Жүзмө-жүз айтат. قال Allah subhanahu wa ta'ala мындай деп тур. قال لأبيك сен атаңа Алла айтты дейт. Пайгамбарыбыз айтып атат. Сални у'тик. Sen менен сура, мен сага берейин dedi дейт да. Кантип сүйлөшсө, кайсы сөз болду ошо экен да. Sen менен сура, мен сага берейин деп Алла Таала Жабирдин атасына айтыптыр. Да? Qala as'aluka an urad ila ad-dunya fa uqtal fika saniyatan. Мен сенен сурайм, я Алла, мени дүйнөгө кайтарыңыз, экинчи жолу кайра дагы бир шейит болуп келейинчи дептир. Сураганым ушул дептир. Алла айтыптыр да, сура, мен сага берем деди. Анда мына Жабир разияллаху анху сурап атат. Осы шейит болген. Я Алла, бу дүйнөгө кайтарууңду сурайм. Кайрадан өлтүрүлүп шейит болуп келейин дейт да, экинчи жолу. Факала Рабб азза ва жал, Алла Таала айтты. Не деди? Иннаху сабакал каул минни аннахум илейха ла юржаун. Алла Таала жооп берип койду. Менин тарабымдан чечим өткөн. Ким бу дүйнөгө ахиретке келсе, бу дүйнөгө кайра кайтпайт деген. Барып болбойт деген да. Qala Jabir atası aytты. Ay Rabbi, fa abligh man wara'i. Андай болсо мен артындагыларга жеткирип коюң деди. Не деди? Мен бул жакта кандай макам, кандай рахат, кандай бакыттамын? Эгерде бир кайтарсаң деп сурады. Алла Таала жок деп койду. Анда мен артындагылар, үй бүлө бала чагама жана башка жеткирдим. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ошондо Алла Таала мына аятты түшүргөн дейт да. Бул аяттын түшүүсүнө Жабир разияллаху анху атасынын шейиттигинин себебине түшкөн дейт. Буну мааниси кандай? Силер ойлобогула, эч качан ойлобогула, Алланын жолунда өлтүрүлгөндөрдү өлүктөр деп. Алар тирүүлөр өз робулардын алдында ырыскыланып турушат.
барзақ еліне салам айту жана алар саламды угуусу тууралуу. جاء في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ما يدل على أن الأموات يسمعون سلام من سلم عليهم ويفهمون ويشعرون بالكلام والخطابات الموجهة إليهم. Туғандар, өлді кетті пүтті деп қойуыңыз да, қабырға барып тұрыш керек, бір. Екіншісі, әдебін сақтап, салам айтып, дуа қылып тұрыш керек. Құран оқып тұрыш керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қабырлар зиярат қылып тұрла деген. Зиярат қылып тұрла деген. Еми қабырларға барғанда, ошол жерге Алланың саламын айтып тұрла деген. Муслим шарифте келеді. Бурайда разияллаху анхудан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды үйрететеле. Кана юаллимухум. Не деп? Ида хараджу илал макабир. Қачан қабырларға шыққанда, көрістендерге барғанда, сахабаларға Пайғамбар үйрететеле. Қантип саламдашы керек. Айякулу айтыш керек. Ассаламу алейкум ахлад дияр минал муъминин والمؤمنات وإن إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله جوابا نسأل الله لنا ولكم العافية. Мына дуаны жаттап алышыбыз керек. Ассаламу алейкум. Қайталаңыздарчы. Ассаламу алейкум أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله لاحقون ونسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. إمام مسلم رحمه الله رواية қылған шуну. Так. Манisi қандай? Алланың саламы болсын, тыныштығы болсын, ей қабір иелері. Момундар жана мусулмандар. Албетте біз сілерге барып қосылабыз. Biz Allah'dan sorayız. Sizlerge dağı, bizge dağı afiyet, sağ salamatçılık, amandıktı deyip. Al-afiye yani vikaya minel makarih, jaman nerselerden saklangandı soranağız deyip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga үйрөтүп атат. Sahabalar tabiin bizge gelip biz bir yüzge үйрөтүп атабыз. Kabırga varganda ушинтип саламдаш керек экен. Аларга не деп салам эмес, силерге деп кадимкиде адамга алдыңдагы тирүүлөр менен сүйлөшкөндө эле ассаламу алейкум дейсиң го. Кабырларга барганда да ассаламу алейкум деп айт. Силерге деп. Эми мындай алымдарыбыз айтканда, эгерде аларга пайгамбарыбыз өзү да салам айткан, үммөтүнө да салам бергенге буйрук берген, эгерде өлүктөр укпаганда анда ассаламу алейкум деп салам берген не кереги бар? Өлүктөр укпаганда. Алар саңа жооп бере албайт. Бирок угат Алла Таала ошолай сезим берген. Сенин саламыңды угат. Ошол боюнча азында риваяттар келет азыр. Демек, эгерде биз ал пайгамбарыбыз бизге ташка салам бер деп буйрук берген эмес да туурабы? Эмне үчүн? Анда өлүк менен таш экөө бирдей болуп калбайбы? Жоқ. Өлүктөргө ассаламу алейкум деп салам беребиз. Биз таштарга алейкум, ассаламу алейкум деп салам бербейбиз. Демек, алар өлүктөр жөнүндө топурак же жер болуп калган эмес, руханияты байланышы бар. Салам бергенибиз. Не деп айтып атабыз? Ибн Мажада келет риваят, дагы ушуга кошумча. Ла тахримна ажрахум ва ла тафтинна ба'дахум. Я Алла, ушу өлүктөрдүн соопторунан бизди кургалтырба, махрум кылба, жана булардан кийин бизди фитнага салба деген кошумчасы бар. Айша энемизден риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түндүн акырында бакый көрүстөрүнө чыгып кетет эле. Анан барып айтат эле: Ассаламу алейкум дара кауми муъминин ва атаакум ма ту'адун гадан муаджалун ва инна иншааллаху бикум лахиқун Аллахумма гфир ли ахли бақиил марқад. Раваху Муслим. Бұл да Муслимда риваят. Пайғамбарыбыз шығып тұрып, о момындардың тұрақ жайы, сілерге Алла Тааланың саламы болсын. Сілерге уада қылынған нәрсе берілді.
сауап, нематтар, иман менен кеткенде. Пайгамбарыбыз айтып атат буну. Гадан муаджалун дегени эртеге Кудай кааласа соолуңар Алланын алдында толугу менен аласыңар. Албетте биз силерге Кудай кааласа кошулабыз. Я Алла, şu Cennet-ül Bakî'dagi жаткандардын бардыгын кечир деп дуа кылды да. İbn Abdülbar'dan rivayet, İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet: "Ma min raculin yemuru bi kabri ahihi'l mu'min kana ya'rifuhu fe yusallimu aleyh illa arafahu ve radda aleyhisselam." Peygamber'in rivayeti geldi. Kim deydi? Müslüman bir tuğanın kabırın janынан ötüp baratsa, oşonu murda tanıyt ele da. Hem gebir kabırın janынан ötüp baratsın tanımaysın da. Ha gebir kabırın janынан ötsen, oşonu tanıyt bilen, tanıyt bilen. Oşa var salam aytsa, bunu da tanıyt, salam kaytarat deydi da. Ha. Abu Hurayra razıyallahu anh rivayet var. Fa illem ya'rifu ve sellem aleyh radda aleyhisselam. Eğer tanımasa da öyle salam aytsa, ağa salamın kaytarat deydi. Allahu akbar. Biz Medina'da Uhud şehitlerin ziyaret kılganга barıp, oşol yerge salam aytabız da. Madina şaharda Uhud şehitleri de 70 sahaba oşoda şehit bolgon. 66'sı ansarlıklar, 4'ü muhacir, Mekkelikleri. 70. Oşolorun arasından Seyyid-i Şuhada, şehitlerinin mırzası, Seyyidi Hamza razıyallahu anhu Peygamberimizin avası. İbni Abi Talib. Hazret Ali razıyallahu anhu'nun ağası olup Peygamberimizin avası. Atalar bir tuğan da. Oşonu Peygamberimiz Seyyid-i Şuhada degen şehitlerinin töresi, mırzası. İbni Umar razıyallahu anhu'na rivayet kelet. Kim şehitlerge salam aytsa, şehitler ağa kıyamet gününe çeyin istiğfar kılat deydi. Kaçan? Kıyamet gününe çeyin istiğfar kılat. İstiğfarı kanday? Ya Allah şu manga salam aytkan kişinin günösün geçir deyken de. Manga salam aytkan kişinin günösün geçir deyken de. Ayşe'nin özden rivayet. Bir kişi, bir Müslüman bir tuğanın kabırını ziyaret kılsa, oşol jerge var otursa, turup ketkenге çeyin, bu gönüp durat eken, ne oşol? Ötken kişi dağı tanıp, gönüp. Müslim şerifte rivayet kelet, Amr ibn-i As razıyallahu anhu. Ölüm teşeğü uçurunda, hina ustuhdira kala, İzâ nemittu fela tasḥubni nâihatun ve la nârun. Yoksa tusḥibni nâihatun ve la nârun. Fe idâ defantumuni faşinnu aleyye turab şanna. Sümme aqimu havle kabri kadra ma tunharu cuzurun ve yuqassamu lahmuha. Hatta esta'nisa bikum ve anzura mâda uraci'u bihi rusulla rabbi. Sahih Müslim'de rivayeti. Tuğanlar Amr ibn As degen ulu sahaba. Bu kişi ölüm töşeğinde jatkanda aytkan eken da, men kaçan ölgönümdeçe koşok aytkan meni erçibesin dedi. Şuntasar o? Koşok aytkanlar. İkincisi ottağı meni erçibesin. To murda cahiliyatta oşu koşok aytıp, o bulut ele, arıstan ele, menin uşundayım dep uşunda koşok aytçı da, oşolarga tıyısam. İkincisi ot menen ot çağızıp alıp, macusiler uzatkanday uzatat ele. Bul Amr ibn As ayttat, oşonda ekonu kılıp ala deyip. Men ölgönümde barıp kaçan gömösüңөргө jakşılap topraktı üstüme gömgüle deydi. Meni gömgönüңөрдөн keyin ne deydi? Faşinnu aleyye turab degeni men üstüme jakşı toprak koygula deydi. Andan keyin menin kabırımdın tegerегинде ketpey turgula deydi. Turdu? Aqimu turup turgula, kaçanga çeyin? Tönü kurbandıkça çalıp turup etin tarqatkanга çeyin. Kança vaqt ketedi? Ну, примерно kança. Profesyonallar tönü kança vaqtda soyup etin bölüştürüp beredi. Например aytam da. Ortaça aytkanda. 15-20 minut, yarım saat turup turgula deydi. Aqimu aytып атат. Havla kabri, men kabırımdın tegerегинде turup turgula.
Qadra. Qancha o'lchamda turib turadi? Qadra ma tunharu juzur. Анан кейін не дейді? Ва юқассаму лахмуха, етін таратқанға чейін, мұздалып етін тарқатқанға чейін тұрып тұрыла дейді. Ошоға не үшін айтады? Хатта астаниса бикум дейді. Мен сілерменен мына көніп қалайын. Дағы Алла Тааланын елчилерине эки периште барга Мункар Накир. Ошого эмне деп жооп бергениме кичине өзүмө даярдык кылып алайын дейт. Кара. Мункар Накирге жооп бергенге ошону кайтара турганымды бир калган. Ошон үчүн биз көбүнчө кичине барып зикир кылып, дуа кылып, Куран окуп туруп калгандардын себеби да ошол. Бул жөндөн жөн эле эмес. Ошончо мөөнөт туруп тургула деп атат мынакей. Ошон үчүн бизде көбүнчө машаалла Мүлк сүрөсү, Табарак сүрөсүн окуп калабыз. Эсиңиздерде болсо керек. Ошол кичине баягы өлүккө азыр жан салынат дагы, сурака алынат да. Вот. Ошого сурака алынып атканда туугандар мына эмне деп жооп бергенге чейин өзүнө келип алат экен да. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызды кабыр азабынан сактасын, амин. Кабырдагы сурактарды Алла Таалам баарыбызга жеңил кылсын. Кабырдын фитналарынан сактасын. Кабырыбызды баарыбыздыкын, ата-энелерибиздикин, бир туугандарыбыздыкын, жалпы мусулмандардын кабырларын бейиштин бакчасы кылсын. Вакыт болду. Азан болуп калды. Алло. Азан айтпайбы? Барбы азанчы? Я. Вакыт бирди келди. Суроо вакыттары жокпу? Амин. Субханакаллахумма бихамдика нашхаду ан ла иляха илля анта настагфирука ва натубу илейк.